Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah. Amma ba'd. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı Müslümanlar. Bizden aşal özüzdün leylek sülüktü moldalar dolboruzdu. Hayırlı ulantudabız. Bizden bugünkü konağımız mına barızga belgili şaharda Mamakeyev'tin oğurkanası var. Oşol jerde korosunda meşit var. Oşol meşitin imamı Molda Jakat'ı çakırganbız. Anda sözді özüne bereli. Selamun aleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Bugünkü sağızga hoş gelipsin Jakıpbek. Anda sen özünü tanıştır ötsen. Sen atın kim, familyan kim, leylektin kaysı ayılından bolasın, keseklerden, içkiliklerden kaysı urusundan bolasın. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Benim toluq atım Qayımov Jakıpbek Abutjanoviç. Ben Leylek rayonunun Qatran ayылында туылғанмын. Уруум Абат болот. 1980 жылы Qatran'da төрөлгөм. Ошол жерде чоңойгом. Senin oşol din ilimine olgan kızığın kança yaşından kanti baştalgan? Bunda çetin en birinci ustazların kimdir? Albatta birinchi bizde мындай сөз бар го Кыргызда. Аккан арыктан суу агат дегенчи. Ошонун сыңарында эле менин өзү чоң атам молдо болгон. Молла Кайым деген молдо болгон. Мен ошол чоң атамдын колунда өскөм. Билем биз кичинекей убагыбызда алар намаз окуйт эле. Намаздан кийин күндө багымдаттан кийин бир топ зикирлерди айтчу да. Ошолор менде мындай элес болуп жат болуп калган да. Көрсө алар жанагындай казалдар жаттаган экен да. Кулкожа Ахмат Ясауилердин деп ошолордун казалдарын айтып, Кулкожа Ахмат Ясауилге ятаро деп ушинтип айта берчү эле да. Ошолор азырга чейин менде уже жат болуп калган да. Мен мектепти бүтө элек чоң атам өтүп кеткен. Андан кийин динден көп деле маалыматым деле болгон эмес. Мектепти бүткөндөн кийин мектепти бүтүп 97-жылда мектепти бүтүү менен ошол убакта Тогуз булактагы Молла Малик Дамулланын медресе жаңы ачылган убак эле. Бозогүлдөгү. Ошо Бозогүлгө барганмын. Барып бир жума гана окугам. Бир жума окуп, бир жумадан кийин кайра кетип барбай койгонмун. Жаштык кылганбыз убагында, ошон үчүн барбай коюп, анан бир жыл кайрылып ошо айылда эле өзүбүздөн Молла Мухаммад Салы деген устаздын колунда бир жыл ошол жерде окуп талим алганмын. Андан кийин кайра Бишкекке келип, Ислам университетке тапшыргам. Университетке тапшырып, университетте 5 жыл ошол жерде окуп талим алдык. Сиздердин куластыгыңыздарда. Сонда сен исламскийде окуп бүткөндөн кийинки кайра улантуун кандай болду? Окууну бүткөндөн кийин эле дин ишмерлик менен алектенип калдыңбы? Окууну бүткөндөн кийин окууну бүтүп эле ошол мисалы жазда бүткөн болсок, күздө үйлөндүм. Үйлөнгөндөн кийин анан кайра эле ошол дин эле багытта кызмат кылдык баштадык. Мисалы учурда туруктуу бир жерде бир канча жыл туруктуу көпкө тура албадым. Анткени устаздар кайсыл мечитке жөнөсө ошол мечиттерге барып жумаларга, баяндарга өтүп жүрдүк. Алын арасында мисалы Ленинскийде бардым, Воронцовкада жүрдүк. Кийин Сокулукта, Тушбулак деген айылда жүрдүм. Анан балдарга сабак берип, 2009-жылга чейин ошол жерде ушинтип жүрдүм. 2009-жылы устаз Бакыттын чакыруусу менен азыркы Малакеев больницасынын короосундагы мечитке ошол жерге келгем. Ошондон бери ошол жерде кызмат кылып келдим. 2008-2009 жылдары ошол жерде алмак биз дагы көп барып калдык. Ал жерде жумага биз барат элек. Ал жерде Ниматова өзү официально имам катары, бирок биз барып жума хутбаларын окуп берет элек. Ошол жерде мен деле 2014-жылга чейин официалдуу буйрук эмес, жардамчы катары кызмат кылып жүргөм. 2014-жылдан толук буйрук менен имам болуп, бүгүнгүгө чейин ошол имамдык жоопкерчиликти аркалап келатабыз. Ислам институтунда окуганда мындай кызыктуу окуялар, же болбосо мындай бир кейиштүү окуялар, же окугуң келбей бир окуялар болдубу? Эми шаарга жаңы келгенде чындыгында эле кыйын болгон, көнгүчө. Биринчи келгенде мен окууга тапшырганда
окууга өтпөйм деп эле ниет кылган болчумун, кетем деп элечи. Өтпөйм деп келген дейсиңби? Өтпөйм деп эле ниет кылып, келип баягы көп алыска чыкпагангабы, ошон кыйналгам чындыгындачы. Түндө эрте эле, түн жарым эле ойгонуп аласың, уйку келбейт. Ойго жата бересиң. Ошентип кыйналып жүрүп 5-6 ай дегенде кичине көнүп, ошону менен шаар акырын-акырын көнүшүп кеттик да, иншалла. Тапшырып университетте жүргөндө биле, ал убакта жарым окуу жай эле, жарым общежитие эле го. Ошол жерде жатып жашап окуп калдык. Андан кийин кайра эле университет реконструкция болуп эме болду, ремонт болуп, толук класска айланды. Андан кийин биз балдар менен квартирага чыктык чогуу. Бир квартирага чыкканда бүт группалаштар чогуу чыгат элек. Чогуу чыгып, мындайча айтканда 5-6 ай алдын ала төлөп салабыз квартплатаны. Болду, анан тамакка келгенде бир күндө бир жолу чай ичсек ичип, ичпесек жок. Ошентип күндөр өткөн. Шигер. 2004-жылы бүтүп жаткан жылы университет болуп негизилген. Университеттин алгачкы бир бүтүрүүчүлөрү биз болуп калдык. Диплом биздики Кыргызстан Ислам университети болуп. Биринчи дипломду ошол биз алганбыз. Биздин ошол келген конокторубуз эфирдин акырында ошо жаштарга, жалпы элге өзүнүн акыл насаатын айтат. Кандай Жакып, анда сен азыркы жаштарга кандай бир насаат айтат элең? Албетте, эми биз өзүбүздөн кийинки муундарга биз ушул мезгилге чейин жашап өткөн өмүрүбүздө алган сабактарыбыз, аларга айта турган насаат кеңештерибиз. Деги эле ар бир адам жашоодо бактылуу болуп жашасам деп самайт. Бактылуу болсом деп тырышат, аракет кылат. Тилекке каршы ошол бактылуулукту адам баласы ар кандай, ар жактан, ар кандай тараптан издейт экен. Мен айтар кеңешим, бактылуулук бир гана Аллах Тааланын дининде гана. Эгерде башка бир нерседе бактылуулук болгондо, анда Аллах Тааланын эң сүйүктүү элчиси пайгамбарыбыз ошол жолду тандамак эле дейт. Анткени пайгамбарыбыздын тандаган жолу бул дин. Дин бактылуулук. Ошол эле учурда балдарга азыркы учурда дагы бир айта турган кеңешибиз, силер эч качан идеалдуулукту самабагыла депчи. Идеалдуулук бул болушу мүмкүн эмес, болбойт да. Себеби идеалдуу жашоодо адам жок. Адам кемчилиги менен. Эгерде мисалы бир адамды эгерде аны менен достошосуңбу, аны менен турмуш жолуна аттанасыңбы, кемчилиги менен кошо кабыл алганды үйрөнүшүбүз керек. Жана пайгамбарыбыздын хадисинде келгендей, эгер бул үй бүлөлүк маселеде келет го. Аялыңдын сүйүп ардакта, эгер сага жакпаган жагы болсо, анда жаккан тарабынан сүйүп ардакта депчи. Ошон сыңарындай эле ар бир адам бирөө менен мамиле кылганда же үй бүлө маселесинде сөзсүз адамда кемчилик болбой койбойт. Кемчилик болот. Бирок ошол кемчилиги менен кабыл алып, кемчилигини кечиргенди аракет кылып, кечиримдүү болуп жашоо өткөргөнгө аракет кылыш керек. Иншалла ошон үчүн мен айтар кеңешим, Аллах Таала өзү кечиримдүү зат. Кечиргенди жакшы көрөт дейт. Эми бизди жараткан зат өзү кечиримдүү болсо, эмне үчүн анда биз кечиримдүү болбошубуз керек? Кечиримдүүлүк болуп жашаганга, кечиримдүүлүк менен өмүр өткөргөнгө аракет кылайлы. Алла баарыбызга ошол кечиримдүү, мээримдүү болуп жашоо өткөргөнгө Алла мүмкүнчүлүк берген болсун иншалла. Амин. Туугандар, биз ар бир эфирдин акырында биз икая айтып көнгөнбүз. Бүгүн да ошол бир икаяны айталы. Бир акылман алым киши өзүнүн шакирттери жана элдери менен сак өтүп отурат экен мешитте. Ошондо бир киши келди дейт. Бир киши келип четирээк отурду дейт. Баягы акылман киши сагын улантып, анан сурап калыптыр. Тууган, сенде сурооң барбы? Же бир муктаждыгың барбы? Эмне айтсаң мен жооп берейин десе, суроом да жок, башка нерсем дагы жок. Мен өзүм соодагермин. Мен мына сууну сатканы келдим деп туруп, бир ириштеги сууну көрсөтүп атат дейт. Анан баягы карап туруп, канча сатасың десе, 100 динарга сатам дептир. 100 динарга сатам десе, ал кымбатыраак эмеспи? 150 берем десе, жок. Мага 100дөн ашыкта кеми да кереги жок дептир. Жанагы алым киши баласына, балам бар да апаңдан, энеңден 100 динар алып кел дептир. 100 динар алып келген экен, баягы ушунчалык алхамдулилля деп сүйүнүп, шүгүр айтып туруп чыгып кетти дейт. Аны элдер дагы кызыкты дейт да баягы жерде. Бул жөнөкөй эле суу көрүнөт. Ошо сууну ушунчалык кымбат саттыбы деп күмөнсүрөп отур дейт. Элдин баары чыгып кеткенден кийин, атаке бул жөнөкөй эле суу экен да бул. Ушуну 100гө алдыңызбы десе, балам, сен көз карашың менен караганда, бул сен үчүн жөнөкөй эле суу. Бирок мен
anı menen közü menen süйлöşüp attım. Al 100 dinarlık muhtaçlığı var eken. Oşo 100 dinarlık muhtaçlığın oşol kelip turup menden surandı. Men anın muhtaçlığын joydum. Alhamdulillah, oşol birönün muhtaçlığын joygongo mümkünçülük bergen Allah Taalaga şükürler bolsun. Antkeni men özümün tajribam menen anın muhtaçlığын sezdim dep aytkan ekenim. Biz bu okuyadan Allah turan paydabız. Eğer de bizden dostumuz barбы, bir tuğanımız barбы, keyde muhtaç bolup kalan boluşu mümkün. Je bizden tartınıp, uyalıp, suray albagan boluşu mümkün. Suratbastan oşol dostu jarыбыз, bir tuğandarыбыздын muhtaçlığын bilip jardan bergen kanday sonun. Barыңızдарga uşunday bir kayırımdı adamlardan boluunu Kuday Taalandan surap ketemin, özüme dağın, sizlerge dağın. Onda sağızın akırında Jakıpbek bir dua kılıp koy. Amin. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah'ım şu жерде айтылған әрбір ақыл насихат сөздерді ұққан адамдарға пайдалы қылғын, амал қылып жашағанға өзің мүмкіншілік берген, өзіңнің разы болған жолыңдағы бақытлы болып жашауны нәсіп қылып, екі дүниедегі бақытлы пенденің қатарына қылған я Раббал аламин. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасанatan ва қина азабан нар. Алхамдулиллахи раббил аламин. Бирахматика я архам.